азыр жанагы теманын улантсак, кыргыз мамлекетинин негизделиши жана үн үчүн деген теманы уландысын сиздерге комментарийлеп берейин. Жана айтпадык, 1924 жылы 14 октябрда ККО түзүлдү. Ошо ККОнун аймагына, ККОнун составына, курамына мурдагы Түркстан АСРнын 7 облусунун Каракол, Нарын, Бишкек уездери бүт бардыгы, дээрлик бүт бары. Ошондой эле Ош уезди, Анжан уездинин 10 болуштугу, Наманган уездинин 10 болуштук, Фергана облусунун Кокон уездинен 2 болуштук, Сырдария облусунун Улуу Ата уездинен Талас аймагы болуп турат да, 14 болуштук кирген да. Мына ошонун баары биригип келип, мына азыркы областтык стат бюронун ошол убактагы маалыматы боюнча ККОнун жалпы аянты 200 000 чарчы километр квадратка барабар болгон экен дагы. Халкынын саны, облустаттын маалыматы боюнча халкынын саны 820 8,3 адам болуп, алардын басымдуу бөлүгүн 63%-ин 63,5%-ын кыргыздар, андан 15%-ын өзбектер, 15%-ын өзбек, 16%-ын орустар түзгөн экен да. Калган анан пайыздарды бөлөк мындан тышкары Кыргызстан аймагында жашаган 4,3%-ын бөлөк башка улуттар түзгөн да, Кара Кыргыз ККО түзүлгөндөн кийин, ККО деп айта берейин, Кара Кыргыз автономдуулугу түзүлгөндөн кийин Кыргызстанда партиялык жана советтик бийлик органдары уюштурулуп, 1924-жылы 18-октябрда Кара Кыргыз автономдуу облусунун убактылуу партиялык бюросу жана революциялык комитетинин курамы бекитилген да. Кыргыз обкомунун биринчи катчылыгына, ККОнун биринчи катчысы болуп, биринчи секретарь катчылыгына Орус улутундагы Михаил Каменский, ал эми экинчи катчысы болуп, мына сүрөттө турган Жусуп Абдрахманов дайындалган. Ал эми революциялык областтык Рев комитетинин төрагалыгына Иманалы Ревком төрагалыгына Иманалы Айдарбеков дайындалган да. Андан кийин 1900 алгач бул областтын борбору Ташкент шаары болуп эсептелип келген экен. Андан 1924-жылдын декабрынан баштап Бишкек шаары ошол ККОнун автономдуу областтын борбору болуп официалдуу түрдө жарыяланган. Облустук Ревкомдун президиуму Кыргызстанды башкаруу үчүн Жалал-Абад, Каракол, Нарын, Бишкек жана Ош округдарын түзгөн да. Себеби мамлекетти башкаруу үчүн оңой болуш үчүн ушундай округдарды түзүшкөн. 1925-жылы 27-30 мартта Бишкекте автономиялык облустун уюштуруу съезди болуп өтөт дагы. Ага 135 делегат катышып, анын ичинде Кыргызстанда жашаган баардык улуттун өкүлдөрү бул съезге делегат болуп катышкан да. Мына ушул съезде Кыргыз автономиясынын аткаруучу органы Советтердин облустук аткаруу комитетин шайлаган. Башкача айтканда, бул аткаруу бийлиги деп түшүнсөк болот. Ага 51 адам кирген да. Андан кийин 1925-жылы март айында, марттын акыркы даталарында Кыргыз автономдуу облусунун уюштуруу съездинде
делегаттар Москвага союздук өкмөт деп коет. Москвага Кара-Кыргыз автономдуу облусун Кыргыз автономиялуу облусу, ошондой эле облусту Кыргыз автономдуу республикасына айландыруу өтүнүчү менен кайрылышканда, башкача айтканда ККОну КАО, бул жерде кара деген сөздү алып салуу өтүнүчү менен жана ошондой эле ушул Кара автономдуу областты Кыргыз АССР кылып түзүп берүү өтүнүчү менен ошол уюштуруу съездинде кыргыз делегаттары кайрылышканда 1925 жылы 25 майда бүткүл Россиялык БАКтын жанагы Борбордук аткаруу комитети чечими менен Кара-Кыргыз автономдуу областы КАО деп аталган. Башкача айтканда Кыргыз автономдуу областы деп кара деген сөз алынып ташталганда 1927 жылы 7-12 мартта болуп өткөн Кыргыз АССР Советтеринин биринчи съездинде ушул Советтер биринчи съездинде Кыргыз АССРнын түзүлгөндүгү жөнүндө официалдуу жарыяланган. Буга чейин 1926 жылы 1-февралда Кыргыз автономия облусунун ордуна КАОнун ордуна Кыргыз АССР уже бул жанагы автоном облустук деңгээлде биз республикалык автономдуу түрдө болсо дагы республикалык деңгээлге көтөрүлдүк да. Бул ошол 1926 жылдын 1-февралында болуп өткөн окуяда. Ал эми анын официалдуу түрдө жарыяланышы 1927 жылы март айында официалдуу түрдө жарыяланган. 1927 жылы 12 мартта Кыргыз АССРнын Борбордук аткаруу комитетинин президиумун 17 адам шайланып, президиумдун төрагалыгына Абдыкадыр Орозбеков дайындалган. Бул президиум ушул сессияда Кыргызстандын өкмөтү, алгачкы өкмөтү ЭКС, эл комиссарлар совети, азыркыча айтканда бул министрлер кабинети деп айтсак болот. Ошол убакта ал убакта министрлерди комиссар деп аташкан да. Ошондуктан эл комиссарлар совети түзүлгөн. Бул советтин төрагасы болуп Жусуп Абдрахманов мына. Башкача айтканда, азыркы сөз менен айтканда, премьер-министр деген сөз да бул. ЭКСтин төрагалыгына Жусуп Абдрахманов дайындалган. Эл комиссарлар советине бул ошол ЭКСтин курамына жер, финансы, билим берүү, саламаттык сактоо, бардык коомдук жашоодогу бардык структуралардын баары ушул ЭКСтин составына бириктирилген да. Андан ары 1929 жылы 25 апрелде Кыргыз АССР Советтеринин экинчи съездинде Кыргыз АССРнын конституциясы кабыл алынган. Бул алгачкы жолу конституцияда. Бул конституцияда ошол кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыяланган. Аны менен катары орус тили дагы расмий тил катары дайындалган. 1936 жылы 5 декабрда Советтер СССРде бул Москвадагы СССРдин Советтеринин 8-чи съездинде СССРдин экинчи конституциясы кабыл алынып, кабыл алынат да, ушул күндөн тартып Кыргыз АССР
ушул күндөн тартып мына 36 жыл 5 декабрь Кыргыз СССР болуп автономдуу деген сөз түшүп калган да. Ошондон баштап биз толук тең укуктуу СССРдин курамындагы тең укуктуу союздук республикага айланганбыз да. Ошол убакта билесиңер, СССРдин составында 15 союздук республика бар болчу. Мына биз 36-жылы 5 декабрда СССРдин автоматтык түрдө СССРдин 2-конституциясынын кабыл алынышы менен Кыргыз АСР, Кыргыз СССР болуп республикалык деңгээлде тең укуктуу бир союздун курамындагы мамлекетке айланганда, бул Кыргыз элинин бул жеңиши республиканын буга чейинки тарыхый өнүгүүсү менен шартталып келген да. Кыргыз СССРдин түзүлүшү үчүн, ушул Кыргыз СССРдин түзүлүшү үчүн мына Баялы Исакеев деген адамдар, мына Баялы Исакеев, Абдыкадыр Орозбеков сүрөттө турат бул жерде, Жусуп Абдрахманов деген адамдар чоң эмгек сиңиришкен.